колодкаларын алмаштырып атам. Передний, задний дагы. Передний мен задний колодкалар комплект 3000 сом болду. В общем, алмаштырып бергени канча болот экен, азыр сурайсыз бүткөндөн кийин. Мындан арзанырактар да бар экен, бирок бул жакшы фирма экен, оригинал. Ушуну алдым. Өзүндө мондайлар турган экен, булар арзан экен да, тиги сатуучу айтты. Булар арзандар турган экен морда өзүндө. Бирок мен февралда алгам машинаны, ошо февралдан бери колодкасын алмаштыра элек болчу. Не оригинальныйлар ошончо чыдады, оригинал койсок вообще эле нормальный болуп. Даже 1 жыл жүрчүдөй го походу. Активный фирмасы GQ деген. Задний 1400, передний 1600. Дордойдо. Россиядагыдай болуп бизде деле моундайлар көбөйүп кетти. Живая вода деп. Литр 5 сомдон экен. Ассаламу алейкум, жамат. Биринчи заказды алдым, саат эртең 6 болду. Бүгүн воскресенье. Число 27-си. Эми көрөбүз бүгүнкүсү менен кандай болот экен. Көптөн бери күндүзгүсү менен тартып көрсөтө элек болчумун, бүгүн күндүз иштейбиз. Эртең менен кечки. Көбүнө подходящий рабочий график, мындайча айтканда. Ошондой иштеп көрөбүз. Эртең менен таң атпай 6-дан кечки күч жеткен убакка чейин иштеп көрөбүз. Же желание качып кеткенге чейин. Так, биринчи заказды завершать еттим. 9 мүнөттө. 243 сом. Блин, кийинки заказ алдым кетти, завершать дегенди басып аткан учурда. Эми бул заказ какай заказ экен, кандай заказ экен көрөбүз. Так. Суванбердиева барат экен. Жакшы-жакшынакай эле, каратыш эле заказ экен. Мне, пожалуйста, где-то здесь. Здесь можно, да? Конечно. Спасибо большое. Вам также. Хорошего дня. До свидания, хорошего дня. Спасибо. Ушул жактан токсок болот, а? Оба. Все, Ага, сизге да рахмат. Ушундай токсок болор, да? Ага, сизге да рахмат өзүгө. Спасибо за поездку. Так, саат жумуш 6-да баштадым. Азыр 7 болду. 5 заказ кылдым, 778 сом болду комиссиясынан сырткары. Так, жамаат саат 8 болду, 1276 чыкты комиссиясынан сырткаркы сумма. Азыр жумушту кайра улантабыз. 9га чейин иштеп, анан 9да үй жака барып завтрак кылып, анан кайра линияга чыгабыз буюрса. Так, шаарга келип 1-2 заказ кылдым, анан кайра эле Дордойго заказ чыкты. Жана бардым эле, азыр кайра Дордойго бармайм. Клиенттердин чыгышын күтүп отурам. Мына 8 заказ кылып турмун. Бул 9-чу заказ болот экен. Как раз 9-чу заказ менен үй жака барып калат экен. Анан үйдөн бир жолу завтрак кылып, анан кайра линияга чыкмай. 239 сом чыкты Дордойго заказ. 250 сом без дачи берди. Эми завтрак кылабыз, анан кайра линияга чыгабыз кийин. Дордой, Дордой, Дордой. Чыкпай тесттен, чапканатка жеткирбей бара жатып деп. Дордойдо баратабыз. Газ азайып калыптыр, как раз азыр тияктан. Газ коюп туруп, анан кирип кетем. Кийин кайра линияга чыккандан кийин газ жөнүндө ошо ойлонбой турган кылып сменанын аягына чейин. Пока мы ожидали, что пройдут сложности, прошла жизнь. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту
жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткендей эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, каалаганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Ошентип 2,5 саатта аренданыкы чыгыптыр буйруса, эми чыгып азыр чай ичип алып анан бир 2-3 саат газга иштейбиз, 1000 сом. 2 саат иштеген болот го дейм. Анан ары уже өзүбүзгө иштейбиз. Кайра линияга чыктым, жамаат сразу заказ келди. 10-дон 20 өттү. МД клиник дегенге барат экен, Үмүт Алиева 81. 12 километр дейт. На ожидание кетип атат, бесплатный бүтүп атат. Спокойно отурасың го, безнал болгондо. Отмена кылса калат деп коюп. Азыр тышкы иштер министрлигинен бир эже отурду, возрастта экен. Отуруп эле кондиционерди өчүрүп коесузбу дейт. Келгичи ысып, кызып, таска ачып кетти. Ошол мындай возрастта эжелер кондиционерди мындай зло деп элестетет да, жаман, бетиңе, өпкөңө, тияк баягыңа мындай прям шамал бору уруп турган болсо эле ооруп калбасаң 1-2 саат. А так мындай воздухтун температурасын 18, 20, 22 градуста поддерживать этип турса, бул нормально да, бунун эч кандай зыяны жок. Бирок аны возрасттагы эжелер уже түшүнбөйт. Ошол убеждениялар менен аркы дүйнөгө кетишет. Күндүз иштегенде өзүмдү кайрымдуулук менен алектенип жүргөндө эле элестетип атам. 138 сом, 120 сом, 150 сом деген заказдар, ё-моё. Түнкү эле сменага өтпөсө болбой калды кайра эле. Саат 11:52 болду, мен кеттим болду. Күндүзгү жумуш жаккан жок. Кечке чейин башка жумуштарды кылып турам үйдөн. Анан кечинде эле чыгабыз буйруса. Мондай без коэффициент иштегенге вообще желание жок. Азырынча итог ушундай болду. 2247 сом комиссиясынан сырткары 13 заказ кылып турмун. Анан кечинде эле чыгам, анан улантабыз буйруса. Андан көрө бүгүн Омарды тренировка кылдырабыз, Омар? Давай. Давай. Башта. Тата мен мында карабай, Чап. Нормально чап. Удар. Турник. Давай. Давай, тартын.
5'e дейін қой. 2. 2 дейін да 3, 4, 5. Да, удар. Мажиман. Отжимание, давай. Қолда қойма мажиман. 5 жол, давай. Қолда мажиманы қойма. Жоқ, қол бар еле қыл, давай. Жоқ, жөн қыл, қолын қайырып аласың. Қайырбай. Шынайда мен көріп қой. Давай. Ой. Мынандай да қойын. Без коэффициент заказ ташығаннан көрі. Омарды тренировка қылдырайын. Давай. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Приседания. 10 жауап. Приседания, давай. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пресс качать етесің бе? Давай. Давай. Мен қармап тұрам. Сен нар жаққа жатсаң? Тәққа жат. Нар жаққа. Жыл. Давай. Түйіле қойна. Давай. 1. 2. 3. Да. 2. 2 oldu 3. 3. Давай. 4. 5. 10 yol 6. 7. 8. 8. 9. Onun ucunun dili kopana. 1, 2, 3. Қана прессинг көрсетшем. Көрсетші прессинг. Жатқаны пресс шығады ле дамырда, жатқаны пресс шықпай қалды. Молодец. Азына шығады, тұрып бұсаң, құдақ шығады. Ой, молодец. Молодец. И помпушечком. И чырау. Давай, тренировка. Тренируйся. Отжимание. Отжимание қойдың ғой. Так, 3 подхода должен сделать. Онда бес қолмен қой. Жоқ, 2 қолмен эле, как обычно. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Ай. 5 жеткеннен кейін 10. Ай, 10 да қалған 5 де. 6, 7, 8, 9, 10. Эми анан 1-2 сааттан кейін жана бассейнге түшөбүз. Бассейнден кейін дагы экинчи подход баштайсың тренировканы. Хорошо? Давай. Жатчы. Жатым. Секирем mi? Секирeyim mi? Давай, секирем. Bir, iki, üç diye elimi çekireyim mi? О, давай. 10'a çiğ sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Кандай экен? Мен кара. Кандай экен суу?
Жылуу? Жактыбы? Мен кара, камераны кара. Дагы карасаң мен кара. Суу кандай экен? Алсыраак тур. Яндекстен фото контроль селфи келип калыптыр. Өтүп коеюн. Азыр линияга чыгайын деп атам. Караңгы жерге туруп өтөйүн. Проверка селфи пройдена дейт. Базар жок, эми линияга чыгабыз. Кечинде линияга чыксамбы, бир эки заказ кылып коеюн деп чыксам, дөңгөлөктүн жели чыгып калыптыр. Шаарга по пути бир заказ алып келип, азыр вулканизацияга келет. Бирок чарчап калдым, уже уктай алган жокмун жанан. Азыр эсче бир эки заказ кылам, анан кетем. Же сразу эле кетип калыш керек. Уже болбой калдым, чарчап. Азыр саат канча? 10 мүнөт калды. Ошо бүгүн воскресенье болгон үчүнбү, билбейм, вообще эле слабый болду күндүз жумуш. Могу жибек жолу. Жакта Молодая гвардия. Жакта шиномонтаж круглосуточный. Короче, жамаат Вулканкадан чыгып бир заказ алып ушул жака келдим. Медакадемия районго. Азыр ушул жактан кайра бир заказ алдым. Сразу эле по пути домой көгүздүм, бияк келип эле. Ошентип Ленинскийге барабыз, ошону менен смена бүтөт. Бүгүн ушундай эле короткий смена болуп калды. Эртең менен түшкө чейин иштедим, анан азыр вулканизацияга по пути бир заказ менен келип, андан кийин бир заказ кылып, кийинкиси кайра по пути домой, ушу менен, короче, кыска эле смена болуп калды. В общем, 7 сааттык смена, итогторун азыр могу заказга беришет экенден кийин айтып коем. 422 сомго ошентип келдим Ленинскийдин башталыш жагы эле да. Биякта коэффициент жакшы көрүп атат, бирок мен үйгө барыш керек. Уже чарчап болбой калдым. Уйку келип. Ошо уйку келип калганда рисковать этип иштей эле коюш керек да. Мен ушундай эгер уйку келип болбой калган болсо кирем. Лишний приключениянын кереги жок. Анан ага карабай эле иштеп жүрө бергендер ДТП болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан рисковать этпей эле кирип кеш керек уйку келгенде. Акчанын көзүн карабай. Всех денег не заработаешь, дейт го. Завтра будет новый день дегендей. Моя хлам деп кой. Аз барып укташ керек анан. Эртең ошол кечинде эле чыкканга аракет кылыш керек. Күндүз деле кичине иштеп коем, бирок эртең чыдап түн иштей тургандай кылып графикти алмаштырыш керек деп кылып. Азыр ошондо деле кеч жатып атам. Негизи мен эртең менен 5те турганда саат 9да уже уктап калышым керек болчу. 16 сааттан кийин тургандан кийин 16 сааттан кийин уйку келе баштайт да. 8 саат укташ керек болот. Негизи 16 саат бодрствовать этип. Аз 9да укташым керек болчу. Азыр саат 11 болду. Барып жаткыча 12-1 болот. Ошентип анан акырын кайра түнкү кылабыз. Бүгүнкү общий итог ошондо жамаат комиссиясынан сырткары 3077 сом болуптур. 3077 эле сом болуп калды бүгүн, ошондой кыска смена болуп калды. Ошентип ушундай болбой калган сменамда тартып коеюн деп чечтим. До конца видеону жасап киргизем. Себеби жашоодо ар кандай моменттер болот. Кээде иштейсиң жакшы, кээде иштей албай каласың. Ушинтип аренданыкы газы чыгып калат. Ошон үчүн ар кандай ситуациялардын баарын обхватывать этип киргизүүгө аракет кылабыз. Анан бул жакта көрүнгөн графиктеги суммалар бүт суммалар эмес, могу башка күндөгүлөр, например, башка парктарга мисалы үчүн по делам кылып переключение кылып иштегендерин да бар да, башка парктагы суммалар.